Канатбек Бакасуулу 2 жаштагы кызы Мединанын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн оңдото албай убара тартып жүрөт. Ал Бакасуулу Медина дегенди кызы дегенге өзгөртүшү керек. Жергиликтүү адистер катаны документти алган жерден гана оңдотууга болоорун айтып жатышат дейт ал. Анан орустар Бакасуулу деген нерсени фамилия деп түшүнгөн дагы. Бул кызды дагы Бакасуулу кылабыз дешкен. Кийин анан биз канча спорлор болгон, башка болгон орустарга түшүндүрө албай койгонбуз дагы баягынычы. Кийин анан Кыргызстанга кайтыш керек болуп калып, анан өзүбүздү оңойлош керек да, биз мажбур эле анан жастан жазып коелу уулу кылып деп жазганбыз да. Фамилиясы ката жазылып калган учур жалаң кыздарга күбөлүк берүүдө катталат. Орусиядагы кыргыз мигранттардын арасында бул маселе менен жүргөндөр жылдан жылга көбөйүп жатат. Сизе мен уулуп калыпмын деп келди. Мен да түшүнбөй калдым ага. Мына азыр 2-3 айдан бери райондук ЗАГС бөлүмүнө барып, мен өзүм да кирдим бир жолу. Биз Бишкекке жөнөттүк деп 9-ду бүтүп атат, документиге документ жок, ал дагы Бишкекке чейин чуркап жүрөт. Азыр мен канатты дагы угатам, кызы уул болуп калыптыр. Азыр бул маселенин арты менен жүргөн жарандардын саны канча экени белгисиз. Муну атайын каттаган деле киши жок. Аймактагы жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн адистери документти жаран туулган жеринен гана алмаштыра алаарын айтып тим болушат. Уулу деп жазып койсо, эгерде кыргыз жараны болсо атенеси төрөлгөн баланын. Бизге келсе оңдо түзөтүп жүргүзүп туруп, ал жака бала катталган жердин аты ЗАГСына сообщение беребиз. Оңдоткула, биздин мындай закондо мындай жок, уулу кызы дегенде кызыны уулу кылбай, кызы кылып жазып бер деген. Документтерди оңдоо үчүн Баткендеги жарандык актыларды каттоо бөлүмү Орусияга билдирүү жибермей болушту. Бирок ал үчүн бир нече жарандардын арыз келип түшүшү керек. Ал жактан оңдотулуп келгенге чейин да 1-2 ай убакыт талап кылынат дешет. Фируза Аскарбек кызы Жыргалап Дижалил уулу, Ынтымак, Баткен району.